Баарыңыздарга кутман күн, достор. Бүгүн ушундай өтө оңой жол менен жасалган, азыркы учурда популярдуулукка ээ болгон биздин себет наныбызды жасайбыз. Сөзсүз түрдө видеону аягына чейин карап, каналга каттала элек болсоңуз, подписаться баскычын басып, биз менен бирге болуңуз. Эң алгач камырын даярдап алабыз. Ал үчүн кум шекерди, андан кийин тузубузду салабыз. Жумурткабызды салып, сүтүбүздү куябыз. Сүтүбүздүн температурасы кайнак болуш керек. Себеби биздин кум шекерибиз, тузубуз муздак болгондуктан. Жана ошондой эле сүттү куюп атканда аралаштырыңыз, жумурткаңыз күйүп кетпеш керек. Суу майыбызды куюп, андан кийин дрожжубузду салабыз. Дрожжду салганда дагы өтө маани бериңиз. Эгерде сууңуз өтө катуу ысык болсо, дрожж күйүп калат. Ошол себептен температурасына караңыз. Андан кийин унду салып, камыр ыйлеп алабыз. Камырыбызды жакшылап ыйлайбыз. Биз узорлор жасаганда өргөнүбүздө камырыбыз жумшак болуп, формасын жакшы кармабаган болуп калбаш үчүн жакшылап камырды ыйлешибиз керек. 10-15 минуталык аралыгында. Андан кийин камырыбызды 2 саатка жакшылап ороп коебуз. 2 саат ашык турду. Андан кийин ушундай бир тарапка гана жайып баштайбыз. 300 граммдай камырыбыз. Сиз өзүңүздүн жасап жаткан себет наныңызга, идишиңизге туралап жасай бересиз. Жукалыгын көз өлчөм менен карайсыз. Болжол менен 3 миллиметрдей болот. Ашыкчасын кесип коебуз. Андан кийин ушундай роликтин жардамында узорлор түшүрүп алабыз. Бул толук кеспейт, достор, себеби песочный тестолорго арналган. Ошол себептен дрожжевой тестону толук кесе албайт. Ошол себептен калганын бычактын көмөгүндө кесип алабыз. Мынакей, даярдап алдык. Эми биздин идишибизге коебуз. Идишименде 2 литрлик суу батат. Темир болуш керек. Анын үстүнө фольга менен ороп, сыртын майлап даярдап алабыз. Ушундай кылып кийгизип, андан кийин ашыкча жерлерин кесип коебуз. Сөзсүз түрдө себети суу чыкпай калат. Бардык жерин тегиз кескенге аракет кылыңыз. Андан кийин духовкага эң астыңкы бөлүгүнө салып бышырабыз. Андан кийин жээгинин жасап баштайбыз. 100 граммдан 300 грамм кетет. Бир аз суулап алабыз. 100 граммдан 300 грамм. Бир аз суулап алабыз. Камырыбыз бири-бирине жакшы жабышып, тыкыз кылып өрүш үчүн. Тегиз кылып өргөнгө аракет кылыңыз. Ошону менен бирге эле, достор, сиздер сейдана, кунжут колдонсоңуздар болот. Менде жок болгонуна байланыштуу колдонгон жокмун, кооздук иретинде. Андан кийин бул ручкалары 40 граммдан. Биздин себет наныбыздын өйдөсү бышты. Эми ушундай фольга жабабыз. Андан кийин дагы кызаргыча коюп коебуз. Себет нанын сыры ушул жерде, фольга төшөп бышырат. Ошол себептен көп ойлошот, кандай духовка менен бышырды болду экен деп. Бул өтө оңой. Сөзсүз түрдө жасап көрүп, тойлордо жасап, кирешеге да чыксаңыз болот. Бул азыркы учурда көп тойлордо коюлуп калган.
Мынакей бардыгы кыпкызыл болуп ышып чыкты. Эми ушундай форманы өлчөп алабыз сөзсүз түрдө, себеби чоң же кичине болуп калбаш керек. Бул биздин растворубуз. Мен муну айрандан жана жарым кашык содадан жасадым. Өзгөчө кызыл түс берет. Андан кийин бул ручкасы. Мен ручкасын достор сындырып алдым. Ошол себептен сиздер кылдаттык менен карап жасаңыздар. Мен сындырып алдым. Муну дагы сүртүп, мынакей бардыгын бышырып алдык. Эми зубочистканы же болбосо лентанын көмөгүндө бириктирип аласыз. Видеодо көрсөткөн жокмун, өтө оңой эле. Мынакей өзү кармагычы менен болмок. Мен сындырып алганыма байланыштуу жасай албадым. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Мен ойлойм, бул себетин андан дагы сулуу себетинен чыгат. Сөзсүз түрдө каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта болуңуз.